Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, Талас тургундары, Талас Жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге Талас шаарынан 30 сойтук участогу менен чоң тамды сатка чыгып жатат. Тартып берейин, центральный канализациясы кошулган. Туугандар, дарегине көңүл буруп коюңуздар. Ушул мен турган көчө Оторбай көчөсү. Кировадан дагы өйдө келесиздер. Мынакей ушул жаңы салынган мечиттин эле тушунан ушундай поворот бар. Ошол жаңы аты Койчукулов, эски аты Некрасова. Койчукулов көчөсү 291/1ден мен сиздерге азыр ошол сатка чыгып жаткан тамды тартып берейин. Видеодон алыстабай аянтча чейин көрүп туруңуздар. Мен сиздерге да ориентировочно айтып берейин, мынакей туугандар. Кыздардын себаты көрүнүп турабы? Ошол кыздардын себатынын эле огородунда экен. Бул Оторбай көчөдөн кийинки эле көчө, ошол Некрасова көчөсү туугандар. Мынакей туугандар, Оторбай көчөгө чейин болгону 100 метр. Бул жакта Кировага чейин жакын эле, мектептер жакын, номер 7, номер 6 мектеп, ошондой эле базарга деле жакын, центрге. Мына туугандар, ушул көрдүңүздөрбү, ушул көчөдөн центральный канализация өткөн. Мынакей ушул мен сиздерге ушул үйдү тартып берем. Тейрек четин баары кучалган забор менен. Мына караңыздар туугандар, бул үй убагында ошол Союз убагында бир организациянын тамы болгон экен. Узундугу 18/11. Экинчи кабатында көтөрсө болчу да экен, плита ташталган дейт туугандар. Жалпы 30 сойтик. Бул жагында дагы сарайын көрүп атасыздар. Сарайдын дагы узун туурасы 18/9 дейт. Ичинде бардык уй кармаганга, жылкы кармаганга бардык акырларын баары даяр. Аябай чоң сарай экен туугандар. Мен сиздерге үйдүн ичин дагы тартып көргөзүп берип коеюн. Бул жагын көрүп атасыздар. Жайкы тапчандар, ошондой эле складтар, огороддун кененине да маани берип коюңуздар. Бул жака кандай бир бизнеске да ылайыктаса болот туугандар, караңыздар. Сеткага чейин жалпы 30 сойтик. Бул жерди мектеп кылса дагы, сайтык кылса дагы, кыскасы ошол бир бизнес тармагына дагы бул үйдү пайдаланса болот экен. Бисмилла. Киргенде эле прихожка, анан кийин коридор. Мына коридордун узундугун көрүп атасыздар туугандар. Сол тарабынан баштайын. Солго киргенде эле коридордон 2 бөлмө. Кененин караңыздар, үйдүн кенендерин. Мынакей потолокту мен айткандай эле ошол плита ташталган, порой отоплениясы бар. Бөлмөлөрдүн дагы кененин чоңун, потолоктун бийигине дагы маани берип коюңуздар туугандар. Коридордо мынакей 2 бөлмө. Андан кийинки мынакей 3-чү бөлмөсү. Бул жагында кухнясы. Кухнянын дагы кененин көрүп атасыздар. Кийинки бөлмө коридордон 4-чү бөлмө. Бул жагында спальни. Андан кийинкиси бул жагы зал экен туугандар. Залдын дагы узун туурасын караңыздар. Андан кийинкиси бул жагында дагы бир балдардын уктоочу бөлмөсү. Түз киргенде бул жагында конок бөлмөсү. Жалпы туугандар, мен сиздерге канча бөлмө экенин айтып берейин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жалпы 7 бөлмө бул коридордон, прихожкадан тышкары. Мен сиздерге сарайдын ич жагында бир баш багып көргөзүп берип коеюн. Сарай пескоблоктон салынган. Тооканалары, койкана, уйкана, жылкыкана, кыскасы сарай аябай эле чоң экен туугандар. Эки бетинде тең ушундай чоң цементтен курулган акырлар бар экен. Наркы бетинде да ошондой сарай 2 бөлкө бөлүнөт экен. Туугандар, ушундай чоң территорияда шаар ичинде канализациясы бар ушундай участок издеп жүргөн болсоңуздар, келип көрүңүздөр туугандар. Сарайдын да бул тарабын дагы тартып берип коеюн. Мынакей акырлар бар. Видео лайк басып коюңуздар.